достор, бүгүн мен сиздерге Ипар корпорациясынан балтушка айтысын жасаганды көрсөтүп берем. Жидкий гүнчечак биздин брендовая продукциябыз. Гүнчечак продукциясы вот ошол гүнчечактын суюк түрүндөгүсү бар. Биз деген азыр ушул жидкий гүнчечакты кантип башка продукцияларды кошуп балтушка жасап, жана эмнеге колдонуу боюнча мен айтып берем. Мындагы ачып алабыз. Андан кийин биздин продукциябыз мынакей бул смородина, экстракт черный смородины. Бул деген өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле ичине 24төн ашуун микроэлементтерди камтыйт. Мунун капсуласын ар бирин ачып, капсуланы кошобуз. Ар бирин бирден кошуп чыгабыз. Бул деген аябай көп микроэлементтерди камтыгандыктан бул анемияларга көп сунушталат бизде. Канды тазалаганга, канды нормализовать эткенге колдонулуп, аябай жакшы организмдеги микроэлементтерди көтөрөт. Составында С витамини аябай көп. Боюнда бар аялдарга сунушталат, эмизген энелерге сунушталат. Дарылык касиети аябай жогору, натуралдык компонент. Андан кийинки биздин продукциябыз бул экстраклука. Экстраклука деп өзүнүн эле аты айтып отургандай, бул экстраклука кадимкиле пияздын сыгындысынан, флавонунан жасалат дагы. Бул экстраклука өзүңүздөр билесиздер, бизде ооруп калганыбызда, шамалдап калганыбызда көбүнчө биз пиязды колдонобуз. Пияз өзү негизи вируска каршы каражат болуп эсептелинет. Мына ошол бир эле капсуласында 6 килограмм пияздын сыгындысын кургатып кайра салышкан флавонун. Бул натуральный антибиотик деп айтсак болот. Анткени менин мисалы балдарым грипп болуп, эми же бир аз шамалдап, тамактары ооруп калса, мен деген ушул экстракт продукциясын берем. Негизи эле баса белгилеп айтып кетчү нерсе, мен уже 2,5 жылдан бери аптечный препараттарды колдонбойм. Балким кимдир бирөө башка бир БАДыларды колдонушу мүмкүн. Мен мурда БАДы десе аябай коркчумун. Ошол мен БАДы боюнча түшүнүгүм жок болгон үчүн мен БАДылардан коркуп жүргөн экем. Көрсө, эгер БАДыны жакшы тандай турган болсок, бул организмге өтө пайдалуу экен. Түшүнгөнүмдөн бери азыр үй бүлө менен, балдарым менен өз убагында организмди тазалап, жана өз убагында витаминдерди ичип турабыз. Ошондуктан бизде медицинский препараттарга, аптечный препараттарга муктаждык жок. Андан кийинки биздин дагы продукциябыз бул детоксинг. Мынакей детоксинг. Детоксинг деген бул эмне организмди жалпак тилде айтканда ысык менен суукту теңдөөчү препарат. Бул детоксинг продукциясы канды аябай жакшы тазалайт. Кандагы керексиз вирустарды, инфекцияларды клеткалык даражада тазалайт. Боорду аябай жакшы восстановление кылып, боорду клеткалык даражада тазалайт. Ушунча көп кошулмалардан кошулуп отуруп,
жасалынат бул продукция. Бул болсо бизде лавандовое масло. Лавандовое масло өзүңүздөр эле билгендей эле мунун адамды тынчтандыруучу касиети бар. Авиценна атабыз айткандай, бул лавандовое масло мээге шыпыргы деп айтылат. Эми биз ушул лавандовое маслону кошобуз. Өзүңүздөр байкагандай, ар бир продукциядан 5 суттан кошулуп жасалып атат. Лавандовое маслонун дагы жакшы касиети организмдеги паразиттерге каршы антипаразитный свойствосы бар. Ошол жагынан аябай жакшы, күчтүү масло болуп эсептелинет. Чындыгында ичин ачканда лаванда жыттанып турат, жыты чыгып. Айрыкча стресс, депрессияга кабылган абалдагыларга сунушталат. Өтө сонун и шамалдоого аябай жакшы. Андан кийинки биздин продукция бул розовое масло. Биздин королевабыз десек болот. Ипар корпорациясынын домашняя аптечкасы. Мынакей розовое масло. Роза жыттанып турат. Биз андан кийин ушул эмнени розовое маслону кошобуз. Розовое масло шамалдоого аябай жакшы. Ашказан ооруларына, ичегинин ар кандай ооруларына, андан сырткары жанагы бронхит, пневмония, бул эми аны санап отурсам өтө көп ооруларга жакшы. Даже жаңы төрөлгөн балдарда бизде мындай балдар спокойный болбой аябай ыйлай берген балдарга дагы розовое маслону тешип тилинин түбүнө куюп койсо, тилдин астына аябай жакшы таасирин берип, балдар спокойный болуп калышат. Андан кийинки биздин продукциябыз цинк. Бул продукция өзүбүз билгендей эле көбүнчө медицинада понос болгон адамдарга сунушталат. Бирок мунун эмнеси дарылык касиети аябай көп цинктин. Цинк деген мындай апапакай болот, капсула түрүндө. Негизи организмде цинк жетишпесе 150дөн ашык оору пайда болот экен да. Ар кандай оорулардын түрү келип чыгат экен бизде. Даже цинк жетишпегенден эмне көп бизде азыр бесплодие, тукумсуз болуп, балалуу боло албай жүргөндөр аябай көп. Цинк жетишпестен жүрүп, башка ар кандай проблемалар менен эс тутуум начарлап кетет. Эми өтө кыскасы аябай көп нерсеге пайдалуу. Анан эң жакшы жери цинк иммунитетти аябай көтөрөт организмге. Өтө керектүү болуп саналат. Цинк продукциясын ичкенде уйкудагы өзүнүн калыбына келип, адамдар жакшы уктап калгандагы бизде учурлар болот. Мен булардын баарын өзүмдүн практикама гана таянып айтып атам. Ушунча жакшы препараттар кошулуп жасалат бул балтушкагачы. Муну деген кандай кылып ичебиз? Балтушканы деген ар бир ичердин алдында бир сыйра чайкап алып туруп, анан эмнеге 5 жаштан жогорку балдары, даже 3 жаштан жогорку балдар десек да болот. Негизи 5 жашка чейинки балдарга биз бир чай кашык менен 3 жолу тамактан 1 саат алдын беребиз. Ал эми 5 жаштан жогорку балдарга бир чоң кашык менен, столовая ложка менен бирден 3 маал тоже тамактан 1 саат, жарым саат мурун беребиз. Азыр бул жерде күнчүчак продукциянын составында, биринчи күнчүчактын өзүндө 150 түрлүү эмне бар. Чөптүн, дары чөптөрдөн жасалган. Жакшылап аралаштырабыз. 150 түрлүү дары чөптөрдөн жасалган күнчүчак өзү.
кызыл колтук баканын порошогу жана анардын кабыгы бар. Өзүңүздөр билгендей эле анардын кабыгы өсүмдүктөрдүн ичинен антипаразитный свойствосы эң жогору болуп эсептелинет дагы. Бул болтушка эмнеге жардам берет? Бул болтушка эң биринчи организмди тазалаганга аябай жакшы жардам берет. Андан сырткары паразиттерди өзүнүн эмесине өлчөмүнө түшүргөнгө аябай жардам берет. Паразиттер антипаразитный свойствосу аябай күчтүү болтушка болду. Мында азыр бронхитке, кашель, пневмония, аябай көп ооруларга жардам берет. Эң главный иммунитетти көтөрөт. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, аябай сонун продукциялар кошулду. Булардын баардыгы 100% натуралдык чөптөрдөн жасалган продукциялар. Составында эч кандай химикат жок. Күнүмдүк тамак ашка колдонулуп жыйылчу заттардан жасалган. Бүгүн сиздер менен мен Абдивахитова Тахмина Асанбаевна болдум. Эч качан оорубаңыздар. Ар дайым оорунун алдын алганга үйрөнүңүздөр. Ооруну дарылаганча анын алдын алган бир топ жеңил болот. Ошондуктан баарыңыздарга ден соолук каалайм. Эгер суроолор пайда болсо комментарийге калтырсаңыздар болот.